Күндүн маанилүү жаңылыктар менен тааныштырып, бүгүн программасы студияда мен Тимур Владислав. Саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Президент Садыр Жапаров Кримтөбөл Камчы Гөлбаевка байланыштуу АКШга багытталган пикирине жооп алды. Түбөлүктүү байлык болуп эсептелген суу, электр энергиясы боюнча эл аралык саясатта Кыргызстан уттуруп жатканы айтылууда. Бишкекте адамдын жүрөгүн түшүргөн окуя катталды. 13 жашар баланы белгисиз адамдар күндүз үйүнөн өлтүрүп кетишти. Кыргызстан суунун башы, нефти, газ, алтын, күмүш түгөнөт, бирок суу түгөнбөйт. Суунун баасы нефтиден кымбат болот. Бул кыял менен кыргызстандыктар 30 жылдан бери жашап келдик. Талааны берген казакка мунайга жакын болсун деп, тоону берген кыргызга кудай жакын болсун деп акындарыбыз ырдап, тоодон аккан булактар түбөлүк байлыгыбыз деп келдик. Бирок бир заматта суубузду дагы, кесибизди дагы коңшу мамлекеттер тең башкара турган учур келээрин ким билиптир? Учурда Кыргызстан алысты көрө билбеген башчылары 40 байталга чүйдүн жарымын карматып ийсе, эми 20 тез жардам унаасына Нарын дарыясынын жарымын карматабызбы? Калуул олуя айтмакчы арт жагы тунарыктап көрүнбөй аткан иш тууралуу алдыдагы сюжет. Кыргызстан Борбор Азиядагы суунун башы. Кыргызда эл башы болгончо суу башы бол деген дагы сөз бар. Советтер Союзу учурунда Кыргызстандагы суу сактагычтар толугу менен коңшу Өзбекстан, Казакстандын дыйкан талааларын, пахта талааларын суугаруу үчүн пайдаланылган. Ала тоодон мөлтүрөп аккан суунун пайдасын коңшу элдер көргөн. Пахта талааларын көбөйтүү үчүн Соң көлдү агызуу аракети болгону дагы белгилүү. Бирок анда Советтер Союзу деген бир эл, бир мамлекет элек. Советтер Союзу 15 республикага тарап, эгемендүүлүк алышканда ар бир мамлекет жер астындагы жана жер үстүндөгү кен байлыктарын, табигый ресурстарын өз кызыкчылыгы үчүн пайдаланууга өттү. Коңшу мамлекеттерде нефти, газы жок кыргыздар 90-жылдан бери суу сатабыз. Суунун өзүм болбосо дагы электр энергиябызды дүйнөлүк баада сатабыз деп сарт санаасы менен байыйт дегендей кыялыбыз менен байып келген элек. Легендарлуу мамлекеттик ишмер Турдакун Усубалиев Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан кийин Ала тоонун аккар көк мөңгүсү Союз учурунда коңшу мамлекеттердин пахта талаалары үчүн иштеп келди. Эми Кыргызстандын кызыкчылыгында иштеш керек деген ойду китебинде жазган. 30 жылдан бери суу сатабыз деген Кыргызстандын улуттук идеяларынын бири болуп калган. Казакстан өзгөчө мына Жамбыл облусу түшүктөгү. Биздин Кыргызстандан 100% көз каранды да. Мына Токтол теге Киров суу сактагычында 550 миллион суу сакталат. Ошонун биз 85%-ин казакка беребиз да. Ал эми ошол калган сууну азырагыбыз ийсе, Жамбыл облусу Казакстан түшүктөгү житницасы негизги байлыгы ушул Жамбыл облусу. Суу болбосо улар курап калат. Президент Садыр Жапаровдун Өзбекстанга болгон мамлекеттик сапарында электр энергиясын бири-бирине берүү жана камбарата биргесин биргеликте куруу боюнча келишимге кол коюлду. O'zbekiston Respublikasi energetika vaziri Alisher Sultanov va Qirg'iziston Respublikasi energetika va sanoat vaziri Kubanichbek Turdubayev elektr energiyasini o'zaro yetkazib berish va qambarata GESning qurilish loyihasini amalga oshirish bo'yicha bitimlarni almashadilar. Электр энергиясын бири-бирине берүү деген келишим боюнча Өзбекстандын энергетика министри Алишер Султанов Советтер Союзунун учурундагы режим менен иштейбиз. Кыргыз өкмөтү макул болду. Жазында сууну агызганда чыккан электр энергиясын алабыз дагы, ошону эле кышында кайра Кыргызстанга беребиз деп айтты. Бул деген иш жүзүндө Кыргызстандын ГЭСтери Өзбекстандын талааларын сугарган суу сактагыч милдетти гана аткарып калат. Мындай келишим Кыргызстан суу сактагычтарынын ачкычын коңшу мамлекетке берди дегенди түшүндүрөт. Өзбек тараптардан быйыл 750 миллион киловатт саат биз алмай болдук.
Бул көлөмдү кайра 3 жылда кайтарып беришибиз керек. Өзбекстан менен Казакстан 30 жылдан бери Ала тоонун суусун концерциум түзүп, биргеликте башкаралы деп аракет кылып келген. Казак менен өзбектердин бул талабына Аскар Акаев дагы, Курманбек Бакиев дагы макул болбой, 30 жылдан бери суу сатабыз деген кыял менен жашап келген элек. Эми суубузду дагы, электр энергиябызды дагы сатып албай турган болду. Президент Садыр Жапаровдун Өзбекстанга сапарында Камбарата биргесин биргеликте куруу боюнча жол картасына кол коюлду. Азаттыкка берген маегинде Камбарата биргеси 3 жылда курулуп бүтөт деп убадалады. Бирок Кыргызстан тарап Өзбекстанда кол коюлган келишимдерди жарыялабай жатат. Камбарата биргесин Өзбекстан менен бирге курабыз деп буга келишим түздүк. Келишим түзүк, азыр иш башталды. Кудай буйрса Камбарата гесин бир 3 жылдын ичинде куруп бүтөбүз деген максатты койдук. Камбарата биргесин суу пайдаланууга кызыктар. Күчтүү коңшубуз менен курсак Нарын дарыясынын жарымын алдырдык дегенге жатпайбы деп эксперттер коңгуроо кагууда. Анткени тарыхка көз чаптырсак, АКШ Панама каналын куруп, панамалыктар дээрлик 100 жыл бою талашып жүрүп араң ээ болушту. Египеттеги Суэц каналын британиялыктар куруп, Египет ээлик кылган жарым акциясын кийин сатып алып коюп, египеттиктер ээлик кыла албай калып, дээрлик 100 жылдан кийин дүйнө саясатынын өзгөрүшүнөн гана Суэцке араңдан зорго ээ болушкан. Кыргызстан Камбарата биргесин куруш керек, бирок коңшу, суу пайдалануучу мамлекет менен эмес. Эгер Кыргызстан өзү курганга алы келбесе, кошуна эмес, башка мамлекет менен чектелген мөөнөткө келишим түзүүсү зарыл. Мисалы, ГЭС 5 жыл курулса, 10 жыл кредит төлөөгө иштесе, 10 жыл курууга жардам берген тарап менен Кыргызстандын пайдасына иштесе, 25 жылдан кийин толук бойдон Кыргызстандын менчигине өтүш керек. Бүгүн адилеттүүлүктүн жаназасы окулду. Мындай сөздөр активист Тилекмат Кореновду колдоо митингинде айтылды. Жарандык активисттер камалып, кылмыштуу топтун мүчөлөрү эркиндикке чыгып жатканы эл арасында нааразычылык жаратып жаткан чак. Мындан ары Кыргызстанда кылмыштуу топ, бандит деген болбойт. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев бул сөзүн Баткендеги эл менен болгон жолугушуусунда дагы бир жолу кайталады. Кылмыштуулук боюнча, мамлекетибиздеги бандиттер боюнча айтып коеюн. Мындан ары мамлекетибизде мен бандитмин, ОПГмын, смотрящиймин, правящиймин, левыйшиймин дегендер болбойт. Вор законмун дегендер болбойт. Барыны биз тегиздейбиз. Ташиев айтып оозун жыйганча Крим чөйрөдө Алтууха кайманаты менен таанымал Алтынбек Ибраимовдун баш коргоо чарасы өзгөртүлдү. Эми кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү Кыргызстанда ээн эркин басып жүрсө боло берет. Буга чейин Алтынбек Ибраимов үй камагында эле. Мыйзам боюнча ал түнкүсүн үйдө, күндүзү Бишкек шаарынан чыкпай жүрө берсе болмок. 1-май райондук сотунун чечими менен 4-марттан тарта Алтынбек Ибраимовдун үй камагына алуу түрүндөгү баш коргоо чарасы сотко чейинки өндүрүш ишинин аягына чейин сыртка чыкпоо тил катына өзгөртүлдү. Коомго, бизнес чөйрөсүнө коркунуч жараткан кылмыштуу топтун мүчөлөрү эркиндикке чыгып, түрмөдөгү алардын ордун саясатчылар, жарандык активисттер толтуруп жатат. Мындан улам Крим чөйрөсүндөгү адамдарга караганда Кыргызстанга эмгеги сиңген генерал Курсан Асанов, жарандык активист Тилекмат Кудайберген уулу коркунучтуубу деген суроо жаралат. Анткени эл тоногондор эркиндикте, эл көйгөйүн айткандар капаста жатат. Бийликтин мындай кадамы коомчулукта нааразычылыктарды туудурду. Бүгүн калыстык өлдү. Бүгүн адилеттүүлүктүн жаназасы окулду. Тилекмат киши өлтүргөн жок. Тилекмат мамлекеттин келечеги үчүн жетим тоону коргон, чек ара бекем болсун, жана чындык орносун деп чыккан. Тилекти камап коюу менен маселе чечилип калган жок. Бул бийликке абийир алып келип бербейт. Болгон кадыр баркы төгүлөт. Жап-жаш жаңы чыгып келаткан жигитти камап коюш уят. Бул башкаларга да сабак болсун деген эле мааниде Тилекматты ошо камап атышат. Бул биринчиси, экинчиси болсо ал жанагы конституцияга каршы өкмөттүн
азыркы бийликтин тескери жактарын, көрмөс жактарын, мыйзамсыз жактарын баарын ачык айрым коркпой үркпөй көрсөтүп бергендиги үчүн шондан чочулап бул 11 апрелде өтө турган референдумда өзүнүн конституциясы өтпөй калат дегенден коркуп атат. Тилекматка окшогондорду ошого чейин бүт баарын изоляцияга алып салалы, камап салалы, коркутуп салалы, ийине кирип салалы деген. Мен ишенем, Тилекматты камоо менен эле бардыгы эл дагы, журт дагы бул жердеги мекенчил чыныгы жигиттер токтоп калбайт, эскеринче кайра күчөйт. Мен ини уулума ишенем, ал каякта болбосун, түрмөсүнө камайбы, башкасына барабы, эмне кылат, кандай да болсо ошол сынып мокоп калбайт деп, баягы эле өзүнүн принцибинде, чынчыл принцибинде, адилеттүүлүк принцибинде кала берет. Тилекмат Кудайберген уулуна саясий куугунтук болгону айтылып жатат. Мындан улам көпчүлүк президент Садыр Жапаровдун саясий куугунтук болбойт деген убадасын эсине алып жатат. Ар ким өзүнүн баягы ойлорун ачык жана айкын айтып турганга шарт түзүп берели деген талаптарды койдум. Мына бүгүн мындан ары да ошондой талаптар уланат. Эч кандай диктатура же болбосо бирөөнү куугунтуктоо болбойт. Бишкектин Свердлов райондук соту Тилекмат Куреновдун бөгөт чарасын жабык карады. Соттун чечими менен активист 1 айга номер 1 тергөө абагына камалды. Ал сот залынан милиция кызматкерлеринин коштоосунда чыгып баратып, нааразылык иретинде ачкачылык кармай турганын билдирди. Тилекмат Кудайберген уулу 15 мартта Бишкекте кармалган. Кийинчерээк ал Facebook түйүнүндөгү билдирүүсүндө бийликти кулатууга чакырыктар бар деген негизде кармаганы белгилүү болгон. Куренов 9 мартта баш калаада Конституциянын жаңы долбооруна каршы өткөн тынчтык митингин алып барган. Президент Жапаровдун АКШ Камчыбек Гөлбаев менен Райым Матраимовду айыптап, бирок АКШда качып жүргөн Шадиевди Кыргызстанга өткөрүп бербей, кош стандарттуу саясат жүргүзүп жатат деп айыптаганына АКШ элчисинин маалымат катчысы жооп берди. Акыйнек айтыш токтой элек, кененирээк алдыдагы сюжет. Кыргыз бийлиги менен АКШнын акыйнек айтышы токтой элек. Мурун Матраимовду Магнитский тизмесине киргизгенде Камчыбек Ташиев каяш айтты эле. Кримтөбөл Камчы Гөлбаевдин камалышына $5 миллион кунун беребиз дегенге президент Садыр Жапаров өзү каяш айтты. Жапаров АКШ Камчыбек Гөлбаев менен Райымбек Матраимовду айыптап, бирок АКШда качып жүргөн экс-вице-премьер-министр Аскарбек Шадиевди Кыргызстанга өткөрүп бербей, кош стандарттуу саясат жүргүзүп жатат деп сынга алган. Камчы Гөлбаев боюнча ал мен да окудум. Америка жазып чыкты. Ошол эле мезгилде бул Америка негизи кош стандарт саясатын жүргүзүп атат да. Мына мен ушинтип эле айтат элем да, кош стандарт. Көлбаев менен Матраимовду бер дейт. Биз соттойлу дейт да. Көлбаев дейт, наркобарон дейт. Бул өмүр бою түрмөдө туруш керек. Биз соттойшубуз керек деп. Биз эми Американын бир штаты эмеспиз да, өзүбүздүн жаранды алып барып берип койгудай. Мен сени сотто, мен соттой албай атам деп. Мен эми Көлбаев менен Матраимовду коргоп аткан жокмун. Мен жалпысынан айтып атам да, туурабы же туура эмеспи мына? Макул болосузбу жокпу? Ошол эле мезгилде экөөнү сурап атат дагы, ошол эле мезгилде Шадиевди эмнеге бербейт? Шадиевден башка дагы 10 чакты биздин көптөгөн бир нече саясатчыларыбыз Америкада жүрбөйбү? Качып жүрөт, баягы экономикалык преступленияларды кылган. Ошол эле Матраимовдун кылмышын ошол кылган. Америка айтып аткандай Көлбаевдин кылмышын ошолор кылган. Мисалы андай болсо анда аларды бербейби бизге анан? Кыргыз бийлигинин билдирүүсүнө расмий АКШ эмес, элчинин пресс катчысынын деңгээлинде жооп болду. АКШнын Кыргызстандагы элчилигинин басма сөз катчысы Нолан Джонсон Гөлбаевди дагы, Матраимовду дагы АКШ өкмөтү бизге бергиле деп сураган эмес. Анткени Кыргызстан менен АКШнын ортосунда кылмышка шектүүлөрдү экстрадициялоо боюнча келишим жок. Биз коррупцияга каршы күрөшүү жана мыйзам үстөмдүгү жаатында иштешүүнү колдойбуз. Анын ичинде АКШдагы жеке адамдар жана мүлктөр боюнча кызматташууну көздөйбүз дегенбиз. Ал боюнча 1 мартта УКМК башчысы Камчыбек Ташиев менен жолукканда дагы айтканбыз деп билдирүү кылды.
Гөлбаев үчүн 5 миллион доллар сыйлыктын жарыяланышы, Матраимовго жана анын мүлкүнө каршы Магнитский санкцияларынын киргизилиши буга даярдыктын далили. АКШнын федералдык чалгын бюросу, баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү агенттиги жана Каржы министрлиги 9 февралда Кыргыз Республикасынын башкы прокуратура, УКМК жана Тышкы иштер министрлиги менен жолугушуп, Гөлбаев менен Матраимов боюнча кызматташтыкты талкуулашкан. Бул кызматташтыкты улантуу үчүн кыргыз тараптын жообун күтөбүз. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев бандиттерге эркиндикте орун жок деп айтып жатат. Ал эми анын досу президент Садыр Жапаров кылмыштуу топтун ана башчысынын айынан АКШ менен кайым айтышып жатат. Мындан улам кылмыштуу топ менен күрөшүү саясаты дагы кош стандарттуу жүрүп жаткандай өңүт калтырат. Бишкектеги конуштардын биринде адамдын жүрөгүнүн үшүн алган окуя катталды. Тактап айтканда, Бишкектеги Мурасордо жаңы конушунда 13 жаштагы өспүрүмдүн сөөгү табылды. Аны мууздап кетишкени маалым болду. Шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Улан Жумаков окуя болгон жеринен 17 мартта эртең менен баланын ата-энеси үйдө жок кезде болгондугун айтып берди. Анын айтымында өспүрүмдүн сөөгү табылганын анын энеси 1 май райондук милициясына саат 12:40 кабарлаган. Алгач өлтүрүлгөн баланын бир тууган 10 класста окуган агасы изделип жаткан. Андан кийин алардын үйүнө ууру киргендиги, натыйжада кылмышкерлер баланы өлтүрүп качып кетишкендиги айтылды. Азыр кылмышка шектүү изделип, иликтөө иштери уланып жатат. Кыргызстанда жер, суу үчүн канын төгүп, өмүрүн арнап күрөшүп, мекен үчүн сактап келишкен. Илгерки ата-бабаларыбызды айтпасак дагы, эгемендүү Кыргызстандын тарыхында деле мындай учурлар бар. Алардын бири 2002 жылы 17 мартта Жалал-Абад облусунун Аксы районундагы Босбек айылында Аксы окуясы. Аксы окуясы 2002 жылы ошол убактагы бийликтин мыйзамсыз кадамдарына, тактап айтканда үзөңгү кууштун Кытайга берилишине, аны айтып чыккан депутаттардын камакка алынышына байланыштуу чыккан. Район борборуна тынчтык митингин өткөрүү үчүн бара жаткан элди Босбек айылында куралдуу күч түзүмү тосуп чыккан. Кырдаал курчуп 6 адам каза тапкан. Бирок үзөңгү кууш акыры Кытайга берилип кетип, курман болгондордун эмгеги текке кетти. Бүгүн Аксы окуясын эскерүүгө президент Садыр Жапаров өзү жалгыз барып аянттагы эстеликке гүл койду. Андан кийин жогорку кеңеш төрагасы, андан соң өкмөт башчылар гүл коюп кетишти. Дүйнөлүк банктын эсеби боюнча Кыргызстанда 2020 жылы экономика 8,6%га ылдыйлады. Сомдун АКШ долларына карата курсу 19%га төмөндөдү. Бул тууралуу Дүйнөлүк банктын Кыргызстандагы кеңсесинин башчысы Навид Хасан Накви медиа каражаттарынын өкүлдөрү менен жолуккан учурда айтты. 2019 жылы болжол менен калктын 20% жакырчылыктын жеткен чегинде жашаса, 2020 жылы бул көрсөткүч 31%га жетти. 2021 жылы дагы 35% болоору күтүлүүдө. Мындай кейиштүү абалды Хасан Накви 2 себеп менен түшүндүрдү. Биринчиси киреше булактарынын жоголушу жана инфляция. Экинчиси 2020 жылы 12%га жеткен азык-түлүк баасынын жогорулашы. Таласта 17 мартта Бекмолду айыл өкмөтүнө караштуу Карабой айылынын 100дөй тургуну президент Садыр Жапаров өтө турган Суу Самыр Талас-Тараз жолунун жээгине жер үйгенине кеткен бурулушка чогулду. Алар жер үйгенин иштетүүдөн жакын жайгашкан айылдардын тургундары жапа чеккендигин айтышып, түшкөн пайданын бир бөлүгүн бөлүп берүүнү талап кылышууда. Алар жер үйгенин иштетүүгө байланыштуу эки тараптуу келишим, экологиялык абал жана тараптардын жоопкерчилиги боюнча бир нече талаптарды айтып жатышат. Бүгүн жер үйгенинде алтын иштетүүчү фабриканын ачылышы өтүп жатат. Ага Россиянын президенти Владимир Путин онлайн түрүндө катышаары дагы айтылган. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайында 66 кишиден пневмония, 11 адамдан коронавирус аныкталды. Бул тууралуу кыйноонун алдын алуу боюнча улуттук борбордун өкүлдөрү Бишкектин жана Чүй облустагы убактылуу кармоочу жайларды кыдырып чыкканда белгилүү болгон. Аталган борбор билдиргендей, адистер камералардын толуп калганына, кармалган айрым адамдар полдо жаткан учурларга күбө болушкан.
Мекеме убактылуу кармоочу жайда отургандардын жугуштуу ооруларда коронавирус жугузуп алуу коркунучу жогору экендигин эскертти. Ошондой эле жабык жайларда кармалгандарга катаал мамиле жасалары, аларга таза суу тургай, жуунганга суу дагы берилбей турганы, айрымдар кыйноого кабылып жаткандыгы белгиленген. Мына ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирлерден амандашканча сак саламатта туруңуздар.